аял киши үнүн чыгарбай намазды окуш керекпи жана аял менен эркектин намазында айырмалар барбы? Аял киши албетте чоочун эркектердин алдында үнүн чыгарбай окуш керек. Эгерде өзүнүн үйүндө болсо, негизги пайгамбарыбыздан келген нерсе бул аял киши үнүн чыгарбай койгон. Жана кээде чыгарып койсо боло берет, тыюу салбайт. Бирок да башка эркектер жанында болбош керек. Анан аял эркектердин ортосундагы айырмачылыктар барбы деген, жалпы жөнүнөн негизги иш аракеттеринде айырмачылык жок. Бирок да кээ бир айырмачылыктар бар, эми далил келген. Мисалы аял кишилер азан айтпайт, комат айтпайт. Аларга мисалы жамаат парз болбо, милдет эмес, үйлөрүндө эле окуй берет. Анан дагы бир жери мен билгенден, балким дагы башка болушу ыктымал, жанагы рүкү саждага барганда биз билебиз, сүннөт боюнча эркектер колтуктарын кенен ачып, анан курсакты сандан ажыратып, мындай кенен сажда кылат да. Аял киши антпейт. Чыканагы жерге койбойт, бирок чыканактары денесине жакын, анан курсактары сандарынан үзүлбөй жакын болуш керек. Мына ушул гана келген айырмачылыкты билем, анткени бул Ибрахим ан-Нахаи деген чоң табиин кишиден келген. Жана көптөгөн алымдар ошол китептеринде ушинтип айтышкан. Андан башка айырмачылыктар эсимде жок. Эгерде кийин билип кала турган болсок, иншалла айтып коебуз. Аллаху алам.